Мамлекеттик сатып алуулар башынан эле коррупциянын уюуна айланган тармак болуп эсептелет. Экономисттердин айтымында, человеческий ресурс, башкача айтканда адамдардын катышуусу болгон жерде сөзсүз түрдө коррупция болот. Маалыматка ылайык 2011-жылдагы мамлекеттик сатып алуунун деңгээли 15 миллиард сомдон ашкан. Анын 20% жеке адамдардын капчыгынан мыйзамсыз кеткен. Анализ жана мониторингдин негизинде мамлекеттик сатып алуу чөйрөсүндө жылдык бюджетке 2,5 миллиард сом зыян келтирилгени эсептелип чыккан. Мисалы, Чыгыш электр ачык акционердик коому 2011-жылы электр эсептегичтерди сатып алууга тендер жарыялап, ишкана жетекчилери алдын ала сүйлөшүлгөн фирма аркылуу продукцияны жогорку баа менен сатып алууга аракет кылган. Мында мамлекет 3 миллион сом зыян тартмак. Нагараджо Дуталури, Бүткүл дүйнөлүк банктын Борбор Азия жана Европа регионундагы сатып алуулар боюнча башкы адис. Учурда Кыргызстанда мамлекеттик сатып алуу тармагын изилдеп жүрөт. Мамлекеттик сатып алууда башкы 3 принцип бар. Алар айкындык, экономикалык эффективдүүлүк жана адилеттүүлүк. Өнүккөн өлкөлөрдө ушул 3 принцип менен иштөөгө толук шарттар түзүлгөн. Бул талаптарды аткарууда төмөнкү инструменттер колдонулат. Алар сатып алуулар боюнча мыйзам, бааларды жөнгө салуу органы жана өкмөт же тендерге катышкан эки тараптын арыздарын териштирүүчү комиссия. Ал эми Кыргызстан жөнүндө айта турган болсом, өкмөт мамлекеттик сатып алуулар боюнча отчетту жарыялайт экен. Аны эсептөө палатасы текшерет. Бул багытта көзөмөлдү күчөтүү максатында Бүткүл дүйнөлүк банк Кыргызстандын эсептөө палатасы менен тыгыз иш алып барып жатат. Алсак, эсептөө палатасынын инспекторлорун окутуу сыяктуу иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Ушул жылдан тарта мамлекеттик сатып алуулар электрондук тартипте жүргүзүлө баштады. Мындай чара мамлекеттик сатып алуу тармагындагы коррупцияга бөгөт коюу максатында ишке ашырылган. Учурда 3W чекит өкмөт чекит закупки чекит KG интернет сайты иштеп жатат. Ага өкмөт бардык кулактандырууларды, эки тараптуу келишимдерди жана сатып алуулар боюнча пландарды жарыялап турушат. Жана электронный закупки сайт аркылуу деп, мисалы, биздин чиновниктер айтып атпайбы, бүт Минфиндин сайтында белгилүү, бирок баары бир деле чечим кабыл алуу бул адамдардын кийлигиши аркылуу болот атпайбы? Мамлекеттик сатып алууда махинациялык схемалар дал ушул тендердик комиссиядан башталат. Анткени көпчүлүк учурда комиссия төрагасы жана анын мүчөлөрү кызыктар тарап болуп чыга келишет. Мисалга алсак, ушул жылдын башында тендердик комиссия жүргүзгөн махинацияларга тиешеси бар делип, Бишкек шаардык мэриясынан бир канча чиновниктер кызматынан бошотулду. Шаардык кеңештин депутаттарынан турган топ февраль айында калаадагы бала бакчалардын жана мектептерде 1-4 класска чейинки балдардын ысык тамагын текшерүүгө алганбыз. Жыйынтыгында бир канча мыйзам бузуу фактыларын аныктап чыктык. Алсак, мамлекет тарабынан бир топ баланын тамагына деп 14 сом бөлүнсө, фактически анын 5-6 сому гана сарпталып келет. Маалыматтар боюнча 2012-жылга бала бакча мектептердеги балдардын түшкү тамагы үчүн 322 миллион сом бөлүнгөн. Бирок ар бир бала үчүн бөлүнгөн каражаттын жалпысы 20% гана түшкү тамакка сарпталып, калганы көмүскөдө калат. 2009-жылы Бишкек мэриясынын алдында атаандаштык саясат башкармалыгы жана социалдык тамактануу департаменти түзүлгөн. Ушул эки мекемеге бала бакча мектептердеги түшкү тамакка көзөмөл кылуу милдети жүктөлгөн. Тилекке каршы бул мекемелер өз милдеттерин аткарган жок, деген депутаттык комиссия жыйынтыгы чыгарды. Тендерди ичара сүйлөшүүлөр менен жеңип алган жеке ишкерлер балдардын түшкү тамагы үчүн азык-түлүктөрдү жогорку баа менен өткөрүшөт. 1 килограмм алманы 40-50 сомдон өткөрсө, аны базардан 15-20 сомдон алышат. Ал эми кой, уй этинин ордуна тооктун этин өткөрүшөт. Сүттү 25 сомдон алышса, аны 39 сомдон өткөрүшөт. Мисалы, Америка Кошмо Штаттарында, Россияда, мен жана айтып кеткендей, компаниялар ушул тендерге катышыш үчүн атайы бир өзүнүн информацияларын, өзүнүн балансын, өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн толук ачып көрсөтүп берип, ал комиссиянын көзөмөлүн өткөндөн кийин гана тендерге катышуу укугу алынат да. А бизде өзүңүздөр көргөндөй тендерге катышыш үчүн эч кандай талап жок. Болгону кече эле же мурдагы күнү фирма түзө калып эле тендерге катышып эле, комиссиянын мүчөлөрү менен сүйлөшүп эле тендерди алсаң болот деген мааниде. Ошон үчүн ушундай болот. Кайсы гана тармакты албайлы жеке тарап тендерге катышып, утуп чыгуу үчүн комиссия менен алдын ала убадалашып, жалпы сумманын 10% бериши абзел. Бул процесс муну менен эле бүтүп калбайт. Мисалы, мамлекет жол салуу тармагы боюнча $1 миллион тендер өткөрсө, аны утуп алыш үчүн жол куруучу фирма тендердин комиссия мүчөлөрүнө 10% ыргытыш керек.
Андан соң кезек финансы министрлигинде. Каражат өз убагында бөлүнүш үчүн аларга да болжол менен 10% менен бөлүш керек. Жыйынтыгында $1 миллион долбоор $800 000 түшөт. Албетте жумуштун сапаты да ошого жараша начар жүргүзүлөт. Жолдор начар салынган соң жол куруучу фирманы көзөмөлдөөчү органдар текшере баштайт. Жыйынтыгында кылмыш иши козголбош үчүн аларга да артып калган акча менен бөлүшүүгө туура келет. Мисалы бир балким көз карандысыз же мамлекеттик орган болгондо, мисалы айтканда 200 окуучу окуй турган же 1000 окуучу окуй турган мектептин курулушу бүгүнкү күндө орточо эсеп менен момча сом болот дегенде, биз анда тендердин жыйынтыгын алып, же өткөрүлүп аткан тендерге келип турганда баары билишмек да, бул кымбат сурап калыптыр, значит бул жерде бирдемке бар. Бул өтө арзан сурап калыптыр, дагы бирдемкеси бар депчи. Ошондой болушу мүмкүн. Мамлекеттик сатып алуу тармагы коррупциялык көрүнүштөрдөн айрылуу үчүн жарандардын абийири тазаланып, жоопкерчилиги артып, андан да эң башкысы жазалоо күчөтүлсө, бул тармак толугу менен өзгөрмөк.